Азыр сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде жазылган уктурууну каласыздар. 17 октябрь 28-жыл. Эртең менен Дан комиссиясынын кеңешмесин өткөрдүм. Саат 2-де улуттук дивизияга бардым. Аскерлешип кеттим окшойт. Зыңгыраган катарын бузбай алдыңдан балдар өтүп баратса кубанат экенсиң. Ал Тяншандын уулдары кечээ эле батырактар болчу. Казарма тарыраак, Орто Азия аскер округу менен сүйлөшүп, каражат бөлдүртүүгө аракет кылууга убада бердим. 18 октябрь. Ташкентке жөнөдүм. Жолдоштор керээли кечке шахматтан кармашты. Мен Васильченконун «Туура эмес тараптар» деген китебин окудум. Зеленскийге эң сонун мүнөздөмө берилген. Он 9 октябрь. Поезд Ташкентке 1 саат кечигип келди. Алыстан эмге кат жөнөттүм. Анан Володя айткандай, «Туура эмес тараптар» деген китепти күн бою баш көтөрбөй окудум. Менин өмүрүмдөгү эң ири жана оор трагедия башталган Регина мейманканасына токтодум. 15, 23 жана 25 бөлмөлөрдө эч качан унутпасмын. Вокзалдан иним тосуп алды. Жетип калыптыр. Ал менин келээримди билбей эле болжоп чыгыптыр. Аны менен сыймыктан алам. Өз курагынан акылды урактай сезилет. Октябрь. Эртең менен өкмөттө болдум. Якупбаевдан телеграмма алдым. Ал Токмок темир жол тарамынын курулушуна уруксаат берилип, кант заводунун курулушуна 500 000 сом каралгандыгын кабарлаптыр. Кечки саат 7-де Орто Азия бюросунун пленуму ачылды. Күн тартибине мындай маселелер коюлду. Биринчи, идеологиялык фронтто, экинчи, жакырчылык менен иш алып баруу. Дагы кошумча Орто Азия республикаларынын өнөр жай курулуштарын каржылоо жана Москвадагы уюмдардагы окуяларга байланыштуу партиянын ички абалдарын кароо. Борбордук комитеттин Москвалык уюмдарга кайрылуусун жана Москвалык комитеттин токтомун окудум. Көрүлгөн чара жетишсиз. Мындай жарым-жартылай чечим көпкө жете койбос. Пленум идеологиялык фронттогу иштер боюнча докладты укту. Октябрь. Гертик менен Черновго жолуктум. Алар эмдин окуп жатканын айтышты. Мен ал үчүн кубанычтуумун. Кат жазып ийдим. Идеологиялык фронт боюнча жарыш сөздөр кызыктуу болду. Мен дагы сүйлөп, чарбалардын өсүшүнө улутчулдуктун болгондо дагы жеке адамдар эмес, бүтүндөй уюмдардын терс таасирин тийгизип жатканын айттым. Ага Кызылкыядагы райондук электр станциясынын курулушунун үзгүлтүккө учурашы мисал болот. Улутчулдук көз караштагы жетекчилердин коммунисттик идея үчүн күрөшпөй, жалпы ишке тоскоол болгондорун майда чара көрүү менен чектелбей, айоосуз жазалаш керек. Ансыз элди тарбиялоого мүмкүн эмес. Октябрь. Эртең менен жакырчылык менен иш алып баруу боюнча доклад угулду. Жарыш сөз негизинен Кошчу союзунун кереги барбы, жокпу деген маселени тегерегенде болду. Менимче кереги жок. Ушул ой менен сүйлөйүн дедим. Азыркы уюштуруу формасы жараксыз, а социалдык состав туура кармалган эмес. Кечинде Зеленскийдин
Парткомдорду, советтерди, профсоюздук борборлорду кайра шайлоо алдында партиянын негизги директивалары деген докладын уктук. Ачык айтканда, партиянын ички абалы жана ага болуп жаткан коркунучтардан четтеп кеттик. Доклад мага жаккан жок, так эмес. Жөн эле калкып калыптыр. Докладчынын саясий көрө билгичтиги, көз карандылыгы өзүнө жараша чектелүү экен. Компромисс эрежеге айланып, маселелерге чыныгы лениндик көз карашта мамиле жасоо өгөйлөнүп кала турган кез келдиби? 23 октябрь. Пленум өз ишин аяктады. Өнөр жайдын 5 жылдык планы жана капиталдык салым деген маалыматтык доклад угулду. Кыргызстанды айланып өтүштү. Ага биз өзүбүз, тагыраак айтканда, Кыргызстандагы абал күнөөлүү. Бүгүн федерацияны түзүүнү тездетүүнүн зарыл экендигин дагы бир жолу сездим. Жагымсыз жаңылык. Сүлүктүү цемент заводунун курулушунун орду Өзбекстанга тийиштүү экен. Дунаев ушинтип айтты. Текшерип көрүү керек. Өзүң өкмөттү башкарып туруп, өзүңдүн чегараңды билбегениң келеси болук экен. Саат 8-де Зеленскийдин кеңешмесинде болдум. Бул өтө маанилүү. Орто Азияга шайлана турган партиялык уюм крайком керекпи деген маселе талкууланды. Анын керектигин далилдеп сүйлөдүм. Бул Орто Азия Федерациясына кадам таштоо. Токо, Махруб жана Анвар үчөө чогуу түшкөн сүрөттү белекке беришти. Алар бул сүрөткө чоң маани беришет. Жыйырма 4 октябрь. Эртең менен мобилизация боюнча кеңешмеде болдум. Зеленский мени советтерге каршы деп күнөөлөдү. Мен советтик органдардын, партиялык уюмдардын жетекчилеринин мобилизациялоо боюнча иш алып баруу боюнча даяр эмес экендиктерин далилдеп бердим. 12-ден баштап аткаруу комиссиясынын кеңешмесине катыштым. Байлардын чарбаларын майдалоого каршы сүйлөдүм. Байларды, манаптарды жактагандыктан эмес, анын формасын таап, жакырычылыктан чыгуунун жолдорун издемейинче иш алга жылбай тургандыгына көзүм жеткендиктен айттым. Азырынча ушул абалды сактап турууну чечтик. Кечинде Зеленский менен уюштуруу маселелери боюнча сүйлөштүм. Уюштуруу комиссиясынын катчысы Токбаев, төрагасы Зульфибаев болот. Бир топ эл комиссарлары алмашат. Жакында мен Токбаевди уюштуруу комиссиясынын секретарлыгына сунуш кылганда, Шубриков кызмат үчүн 1 сааттын ичинде өз оюн 100 жолу алмаштыра турган адам секретарлыкка жарабайт деген. Мында чындыктын үлүшү да бар. Бирок эмне үчүн бүгүн Шубриков кайра колдоп чыкты? Менимче азыр өзүнүн мен дегени жок, айтканды аткаргандан башкага жөндөмүштөр керек окшойт. Мындай саясат менен улуттар арасында большевиктик кадрларды даярдоого болбойт. Жыйырма 5 октябрь. Токмок темир жол тарамынын курулушуна кошумча каражат бөлүү боюнча аткаруу комиссиясынын токтомунун долбоорун түздүм. Фрунзедеги жана Димитровкадагы телеграф байланыштар боюнча ВКПБнын уполномочени Махряков менен сүйлөштүм. 5 жылдыктын бюджети боюнча Гернузенди командировкага жөнөтүү жөнүндө Болдырев менен макулдаштым. Саат 5:40 Фрунзени көздөй бет алдык. Токо узатканы вокзалга келди. Вокзалда ал: "Жусуп, сага эмне болуп атат? Өзгөрүп кеттиң. Көп ойлоно берип, унутчак болуп баратасың" деди. Ал туура айтат. Мен эмне жөнүндө эмес, кимдир бирөө жөнүндө көп ойлонуп жүрөм. Гаутмандын демонун окуй баштадым.
28 октябрь. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга байланыштуу партконференциянын жана республиканын советтеринин съездинин алдында жогорку жетекчилердин арасын бир кыйла өзгөртүү керек. Сонун демократия. Токбаев уюштуруу комиссиясынын секретары, Зульфибаев төрөгасы, Тынаев жер боюнча эл комиссары, Айтматов өнөр жай соода эл комиссары, Жоломанов юстиция эл комиссары, Айдарбеков башкы соттун төрөгасы, Шоруков Москвадагы өкүл, Эсенеманов Түштүк Кыргызстандагы окружкомдун секретары болуп дайындалышты. Мага борбордук комитеттин мүчөсү Герасимов келди. Анда менин эм менен байланышым жөнүндө арыз бар экен. Исмагулов деген бирөө Жолдош Абдырахманов оппозициядагы эм менен тыгыз байланышта деп жазыптыр. Ал жөнүндө менден сураган жок. Дагы мен топ уюштуруп ушул максатта Худайкулов жана Бабахановтар менен мамиле түзүп жүрөт деген арыз бар экен. Жазган Яков Гальперштейн. Экинчи кат боюнча Герасимовго текшерип көргүлө дедим. Кечинде борбордук аткаруу комитетинин сессиясы ачылды. Советтердеги кайра шайлоолор боюнча Токбаев доклад жасады. Аябай чалмекейин чыгарды. Ушул келечектеги кыргыз уюмунун башчысынын кейпи. Мен ага мындай маанилүү маселе боюнча даярдыксыз чыгуу үчүн эшектей келиси болуп керек дедим. Тарынып калды. Шубриков мага жарыш сөзү иретинде партиялык талап боюнча чыгып сүйлө деп сунуш кылды. Бул маселе боюнча докладты өзүм албагандыгыма өкүнүп калдым. 12-синде Түштүк округу боюнча маселени чечиш үчүн Москвага сессияга барам. Эрлих менен Дунаевка энди азырынча өкүлчүлүктүн секретарлыгына дайындап турууну сунуш кылып, ал жөнүндө телеграмма жөнөткүлө дедим. Жыйырма 9 октябрь. Интергельпо боюнча Шволик менен маектештим. Алар биздин камкордукка ыраазы, абал кыйла эле оңолуп калды. Бул өздөрү жөнүндө ойлобой өндүрүштү өркүндөтүү үчүн иштегендердин эмгеги, мактоого татыктуу эл. Борбордук аткаруу комитетинин съездинде советтердеги кайра шайлоолор жөнүндө чыгып сүйлөдүм. Эсенамановго Түштүк Кыргызстан округундагы райондор жөнүндө маалымат бергин дедим. Мамлекеттик пландоого тез арада бир бүтүн округду түзүү боюнча экономикалык негиздөөнү тапшырдым. Түштүк бул Кыргызстандын ажырагыс бөлүгү, анын бөлүнүп калуу коркунучу бар. Ошондуктан мен көпкө чейин өзүнчө округ түзүүгө каршы болуп келгем. Экономиканын закону менин каалоомдон күчтүү болуп чыкты. Акыры макул болууга туура келди. Убакыт баарын аныктайт. Ошол убакыт эмнени көрсөтөрүн күтөлү. Эл агартуунун 5 жылдык планы менен тааныштым. Биринчи баскычтагы мектептерди өнүктүрүүгө, интернаттарга, сабатсыздыкты жоюуга айрыкча көңүл болуп, кайра карап чыгууну сунуш кылдым. Сессияда өнөр жай соода эл комиссарынын өнөр жай сооданын келечеги жөнүндөгү докладын уктум. Токбаевди коммунистке ылайык келбеген кекшилдигин билсем дагы кызматка дайындап жатып, эгер мындай сапаттан айрылбаса бир күнү арка моюну астында каларын айткам. Сессияда жаштардын чыгып сүйлөгөндөрүн уктум. Калкышат. Жалпынын жеке менен байланышы, элдин күндөлүк жашоосуна кызыгуу жөнүндө билишпейт. Түн ортосуна чейин кабинетте олтуруп иштедим. Азиянын керемет айлуу түнү. Түн жапжарак, жан дүйнөдө караңгы. Дайыма кимдир бирөө жөнүндө ойлоно берүү менин жаратылышка жана анын кооздугуна кызыгуумду басаңдатып койсо керек. Күн өттү, өмүр дагы бир күнгө кыскарды. Сиздер Мамлекеттик ишмердин күндөлүгү деген топтомдон Жусуп Абдырахмановдун күндөлүгүнүн негизинде даярдалган баянды уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.